Саламатсыздар, урматтуу кесиптештер, урматтуу өкмөт мүчөлөрү. Мен биринчи айтарым, Кыргыз мамлекеттик өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу комитетин түзүү бул эң туура деп айтамын. Себеби дегенде, бул экономика министрлигине бүгүнкү күндө жакшы шарт түзүп бердиңиздер да. Себеби көп маселелер ушул жерде болуп калып, экономика министрлиги жакшы алдыга жылбай жатты. Мен ойлойм, мындан кийин ушул экономика министрлиги ушул экономика менен аткарат деген ойду айткым келет да. Анан сизге дагы бир суроо да. Мына киреше комитетин дагы түзсө болбой беле ушул? Мына бажы кызматы менен салык кызматын кошуп койгонубузда аябай жакшы болмок да. Себеби дегенде өзүңүз айтып кеттиңиз жана жогорудачы. Кошумча акча каражаты бюджеттен каралбайт деп айттыңыз, туурабы? Эгерде ушул киреше комитетин түзгөндө дагы менимче эч кандай кошумча каражат каралбаса керек эле. Анан кийин мына айыл чарбага ветеринарный фитосанитарный инспекция дегенибиз бар. Ушуну дагы ушул айыл чарба министрлигине бериш керек. Себеби дегенде өзүңүз мына ушул жерде айыл чарба министрлиги болуп иштегенсиз. Сиз билесиз бул тармакты кандай экенинчи. Ушул жака дагы бир жакшы көңүл буруп коюшуңуздарды сулайм. Анан кийин акырында айта турганым, бизде Жилкомсоюз деген бар. Бул өзүнчө эле бир мамлекет да. Ушуну жоюп туруп эле, ушуга бөлүнгөн акча каражатты ошол жергиликтүү котельнияларга берсек, жакшы иш болот. Мына ушул Жилкомсоюздун тегерегинде бардык коррупция ушул жерде. Ошондуктан Сооронбай Шарипович, мен ушуну сиздерге айтып кетет элем, ушул Жилкомсоюз боюнча дагы бир карап койсоңуздар. Рахмат. Бул структураны колдойбуз. Ошондой эле кесиптештерден сурап кетет элем, колдой бергиле деп чакырам. Рахмат сизге. Карап чыгабыз койгон маселени баардыгын. Карап чыгабыз.